Өтчү бүткүл дүйнөлүк 4-чү көчмөндөр оюндарына карата Кыргызстан көкбөрү жана жер улак боюнча 2 курама командасын жиберет. Мындай чечимди кече өлкөнүн көкбөрү федерациясы кезектеги жыйынында кабыл алды. Чогулуштун жүрүшүндө 2 команданы кимдер жетектеп жана машыктыруучу боло тургандыгы билинди. Көкбөрү боюнча курама команданы Аскат Искендеров жетектейт. Ал эми башкы машыктыруучу болуп Нурлан Мамбетов, физикалык машыктыруучу болуп Урмат Мусаев дайындалды. Барына чексиздик. Ынтымак командасынын учурдагы жетекчиси буга чейин 2019-жылы Кара Бурак командасында башкарып келген. Ал эми Нурлан Мамбетов, Бакубат Талас командасынын машыктыруучусу. Нурлан агай көптөгөн жаш улакчыларды тарбиялап, шакирттери ынтымак жана достук командаларында ойноп келет. Ал эми легендарлуу көкбөрүчү Урмат Мусаев учурда калыстык милдетти аткарып келет. Ал эми жер улак боюнча курама команданы Мыктыбек Туташев жетектей турган болду. Ал эми машыктыруучулук милдет Тилек Курманбетовго жүктөлдү. Физикалык машыктыруучу Максат Кайдыбаев дайындалды, деп билдиришти федерациядан. Мыктыбек Туташев достук командасынын жетекчиси, Тилек Курманбетов болсо Чүй облусунун көкбөрү федерациясынын вице-президенти. Команданын жетекчилери жана машыктыруучулары туура тандалдыбы? Ылдыда пикир калтырыңыз. Түркияда өтө турган көчмөндөр оюндарында көкбөрү дагы, көкпар дагы ойнолот. Бул тууралуу көкбөрү федерациясы расмий түрдө кабарлады. Маалыматка ылайык көчмөндөр оюндарына көкбөрү жана көкпар боюнча 2 курама команда түзүлөт. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары сентябрда Түркиянын Бурса провинциясынын Изник шаарында өтөт. Көкбөрү федерациясынын кийинки жыйыны 27 май күнү өтөт. Мына ошондо курамга кирген оюнчулар жана аттар билинет деп айтылды. Көчмөндөргө тандалган аттар президенттин кубогуна катышпайт, бирок балдар өз командаларында ойной берет. Курама тандалып жатканда көкбөрүгө басым жасаш керекпи же жер улакабы? Ой бөлүшүңүз. Менимче 2 жакты тең, бирдей деңгээлде күчтөш керек. Себеби 2 жакты тең жеңип чемпион болсок, жалпы көкбөрүнүн өнүгүшүнө сонун болмок. Кеңиңиздер эми көкбөрү же жер улак деп бөлбөй курамга кирүүгө мүмкүнчүлүгү жогору болгон 24 оюнчунун атын атап кетели. Бул биздин жеке пикир. Алдыда сурамжылоо кылып, көрөрмандардын версиясын дагы аныктайбыз. Кеттик анда эмесе. 4 жекенин оюнчусу курамга кирет. Биздин оюбузча төмөнкүлөр Ынтымактан Норус Ратбек уулу, Сары Өзөндөн Кубаныч Султан уулу жана Достуктан Айбек Темирбаев менен Эрсултан Айдархан уулу. Достуктан эмнеге дароо 2 оюнчу деген суроо болушу мүмкүн. Эрсултан Талас менен мыкты болуп жатканын көрүп жатабыз. Ал эми Айбекке буйруса атта болса, ал да мыкты болот. Буга күмөн саноонун кажети жок деп ойлойм. Коргоочулардан менин оюмча төмөнкүлөр татыктуу деп эсептейм. Сары Өзөндөн Нурбек Юсупов, Белек Мукаев, Ынтымактан Дастан Сагынбек уулу, Тойчу Коргонбаев жана Эрлан Төлөбеков, Достуктан Кыяс Ниязов, Ильяс Исаков, Ала тоодон Акбар Иманбеков жана Жоодар Жолчу уулу. Чабуулчулар Ынтымактан Өмүрбек Эсен уулу, Майрамбек Рыспеков жана Нуржан Мелисбек уулу, Сары Өзөндөн Сейитбек Анарбек уулу, Рустам Тыналиев, Достуктан Астаркул Табышев, Улан Дасакеев, Ала тоодон Манас Ниязов менен Аскат Аскаров. Мындан тышкары 1-лигада ойногондордон курамга төмөнкүлөр кирүүгө татыктуу деп эсептейм. Алай командасынан Баяман Муралим уулу, Жетөгүздөн Тынчтык Ойкенов, Жаштык командасынан Шумкарбек Бакытбек уулу. Дагы кимдер татыктуу? Комментарий калтырыңыз. Урматтуу достор, биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Чоң рахмат.